Аксы районундагы Каражыгач Сары Челек жолунун курулушу жүрүүдө, суу жээктерин бекемдөө, сел каналдарын куруу иштери жүрүп жатат. Буга катар эле 2 чакырым жолдун үстүңкү катмары тегизделип, талаптагыдай 4 метр бийиктикте көтөрүлүп, асфальтка камдалууда. Куруучулардын айтымдарында дегеле жолдун душманы суу. Жолдун курулушуна суудун таасири терс таасир тийгизет. Андыктан бүгүнкү күндө дайранын жээгинде жээктерди бекемдөө жумушу аткарылууда. Буга чейин сел түшкөн аймактарда атайын курларды орнотуу жумуштары да жүрдү. Айылыбызга Садыр Жапаров келди деп уктук эле. Ошондо ушул эмелерди коюп кеткен экен. Мына ошонун бир сөзү менен ушулар жолдорубуз оңдолуп атат. Жаштардын келечегине абдан жакшы шарт түзүп берип атат. Рахмат президентке, өтө чоң рахмат. 2 бригада 16 техника иштеп жатат. Биринчи коруктун өткөрмө жайынан тартып 2 чакырым жол тегизделип, жумуш жүрүүдө. Каражыгач Сары Челек автожолу 5 категориядагы жол. Жалпы узундугу 40 чакырым. Былтыркы жылдын октябрь айында жол иштери башталган. Декабрга чейин 5 миллион 460 миң сомдук жумуш аткарылды. Буюрса, бул жерде жасалма курулмалар, турбаларды орнотуу, искусственный сооружениялар жасалды. Сары Челек коруктун аймагында 3380 кожолук, 16200 калк жашайт. Алар негизинен жайкы туризмден кириши таап, үй-бүлө багып келишет. Кереметтүү көл, табигый кооз жаратылышы менен суктандырган аймакка чет өлкөдөн келген туристтердин саны арбып барат. Жол көйгөйү бир топ нааразычылык жаратып келген эле, бул көйгөй эми жөнгө салынууда. Бизде эч мындай курулуш жол оңдоо болгон эмес экен, буга чейин эч болбогон экен. Эми ошо президент келгенден баштап, ушу биздин Кыргызстанды өнүктүрөйлү, башка жактан туристтер келсин деп жолду оңдоп атыр. Аягы аябай жакшы. Элге дагы пайда алып келет, мамлекетке да пайда алып келет. Президент Садыр Жапаров жолдун курулушун өз колдоосуна алды. Аймактын жолунун курулушуна президенттик фонд тарабынан 99 миллион сом каржы каралды. Натыйжада жумуш аракет 2023 жылдын ноябрь айынан бери жүрүүдө. Президенттик фонд аркылуу каржылануу пландаштырылып, 2023 жылдын ноябрь айларында жумуш курулуш иштери башталган. Азыркы учурда дагы мына кыш мезгилин күтүп сезон башталганына байланыштуу азыркы күндө жумуштарды кайра калыбына келтирип, иштерди жүргүздүк. Ал жакта биз жалпы курулуш атайын техникалар жеткирилип, иш башталды. Белгилей кетсек, ал жерде жалпы сметалык баасы 99 миллион деп белгиленген. Экономиканын кантамыры болгон жол курулушунун жүрүшү өзгөчө алкоого татыктуу. Курулуш ишине жергиликтүү тургундар да жумушка тартылган. Асфальтка чейинки камдоо жумуштары учурда кызуу жүрүп жатат. Ал эми жээктерди бекемдөө, лотокторду орнотуу жумуштарында бүгүнкү күндө биз көрүп тургандай 16 техника иштөөдө. Кыял Сабирахунова, Алманбет Кулушев, ЛТР, Аксы районунан.